Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Мен сиздер менен бүгүн ой бөлүшөйүн деген бир көйгөйлүү маселе бар. Анткени бизде Кыргызстанда биздин жаштарыбыз квартира маселесине жетишпей, квартирага жетишпей жаткан жаштарыбыз аябай көбөйүп кетти. Анткени бүгүнкү күндө квартиралардын баасы жылдап айлап өсүп атканын байкосак болот да. Анткени бүгүнкү күндө квартиралардын баасы рыноктук баасы. Былтыркы же мурдагы жылкы салыштырган бааларга караганда 100 эсе же болбосо 70-80% өсүп кетти десек болот. Мындан 2 жыл мурун 3 жылкы 2 комнат квартиралардын баасы, эски хрущевкалардын баасы, же болбосо жаңы курулуп аткан үйлөрдүн баасын деле өзүңүздөр байкап көрүңүздөр. $50,000 2 комнат квартира 70-80ге чыгып кетип атат. Ал эми $60,000 турган жөнөкөй эле 105 серия дейбизби, 107 серия дейбизби, ошолордун баасы 120 миңге чейин чыгып кетет. Эми ушул нерсени мамлекет жөнүндө бир саясат жүргүзүш керек деп ойлойм да. Анткени бүгүнкү биздин жаштарыбыз бардыгы Россияда квартира алсак деп, акча топтоп келип үйгө ээ болсок деп тилек кылып, максат кылып барып атышат. Албетте, алардын бардыгы эле ошол таптоп келген акчасына ошол квартираларды сатып ала албайт. Анткени баалар ушунчалык тездик менен өсүп атат. Россия менен Украина ортосунда болгон согуштагы буга залакасын тийгизип атат деп ойлойбуз. Ошондуктан мамлекет ушул нерсени жөнгө салыш үчүн бир мамлекеттик саясат, регулировка кылыш керек деп ойлойм да. Бул ошол антимонополия комитетиби, экономика министрлигиби, финансы министрлиги, парламенттин деңгээлинде бир мыйзамдарды кабыл алып, ушуну жөнгө салса, биздин жаштарыбыз 70-80% жаштарыбыз үйгө жетишпей жүрөт, ушулар үйгө ээ болот деп ойлойм. Мына азыр Россиядагы болгон окуялардан улам кээ бир кысымдарга ылайык көрүп атасыздар, Борбордук Азиянын жарандары, анын ичинде Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын жарандары, Тажикстандын жарандары Россиядан чыгарылып атат. Ошолор келип эмне кылып атат? Же бизде завод, фабрика иштебесе, бир өндүргөн бир сыртка экспорттой турган эчтеке жок болсо, албетте айласыдан тил билбесе дагы Европа өлкөлөрүнө, Германияга, Великобританияга, Латин Америкасына керек болсо Бириккен Кошмо Штаттарга да кетип атат. Керек болсо кыргыздын жаштары Австралияда жүрөт. Алардын максаты эмне? Алар дагы ушу келип таап иштеп акча таап келип үй алсак деп ойлойт, үйгө жетишсек деп ойлойт. Мына сиздер айтып атсаңыздар мүмкүн. Биз ипотекалык квартираларды куруп атабыз. 40 миң деп, 50 миң деп, 60 миң квартира куруп атабыз дейсиздер. Ошол квартираны биздин жаштарыбыз ала алабы? Анткени ипотекалык квартиралар мамлекеттик кызматта иштегендерге, мугалимдерге, медицина кызматкерлерине берип атасыздар деп айтат. Айтып атпайсыздарбы? Аны мамлекеттик кызматта иштегендер, медицина тармагында иштегендер, билим берүү тармагында иштегендер ала албай атат. Анткени ал ипотекалык квартираларды сиздер 20 жылга берип атасыздар. Бүгүнкү 30га чыккан мугалим бала же кыз же медик аны 50ге чыкканда же болбосо 45ке 15-20 жылдык мөөнөттө гана 20га 50ке чыкканда гана ошол квартирага ээ болуп атат. Ал эми калган иштебеген жаштар эмне кылат? 70% жаштарыбыз үй ала албайт. Анткени ал мамлекеттик кызматта дагы эмес, башка да кызматта жумуш жок болгондуктан албетте алар өздөрүнүн киндигин кесип, талаа кезип үй алсак деп жүрөт. Ал эми ата-энеси жардам берет деп ойлойсуздар. Бардыгынын ата-энеси жардам бере албайт. Анткени көбүнүн ата-энеси пенсионер, улгайган уракта. А үйдү алып аткандар кимдер? Булар ошо жанын байдын балдары, олигархтын балдары гана ушундай жакшы турмушта жашаганга гана акыл болуп атпайбы? Ал эми 70% жаштарыбыз ошол турак жайга жетишпей, жылдап, айлап балдарын чоң атасына, чоң энесине, тай энесине, тай атасына таштап кетип атат. Бул кандай деп ойлойсуздар? Ошондуктан мен ойлойм, мамлекеттик деңгээлде бир саясат иштеп чыгыш керек. Мамлекеттик деңгээлде бааларды жөнгө салып, мамлекет өзүнө көзөмөлүнө алса, ошондо гана биздин жаштар, биздин келечек жаштарыбыз 70% жаштарыбыз турак жайга ээ болот эле да. Албетте, жумуш орундары да жок. Завод, фабрикаларыбыз да жок. Өндүрө турган эчтекебиз да жок. Болгону биздин балдарыбыз өзүнүн күчүнө таянып, эмиграцияга барса дагы, кыйналса да тала жеринде таап келген акчасына гана үй алабыз деген үмүттө жүрүшөт. Ошондуктан урматтуу мен YouTube көрүүчүлөрүм, сиздердин ушул менин оюма, пикириме кошуласыздар деп ойлойм. Биз менен сөзсүз ой бөлүшүңүздөр.
Antkeni bul bir gana bul menin köygöyüm emес. Bul köптөгөн Kırgız üybülelerin, жаштардын köygöylери. Antkeni bizdin mamleket bolsun desеңиздер. Bizdin mamleket gelecekte önü ösken mamleket bolot desеңиздер. Ошондой пикирге кошулам desеңиздер, биздин жаштарыбызды колдошубуз керек. Mamleket bolup turuş üçün gelecekte bizdin жаштар ошондой үйгө болуп, ишке ээ болуп, жакшынакай турмушта жашасын. Mamleket өсөбүз десек, биздин мамлекетте ошондой саясат түзүш керек. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, менин пикириме эгерде кошулам десеңиздер, лайк басып, биз менен пикириңизди бөлүшүңүздөр. Биз ар дайым силер менен пикирибизди бөлүшкөнгө, оюбузду бөлүшкөнгө даярбыз. Силер кандай дейсиздер? Менин оюм, пикирим туура болсо, өзүңүздөр пикириңиздерди жазып, ой калтырыңыздар, ой бөлүшүңүздөр. Сиздердин биз эгерде көрүп отурсаңыздар, биз менен ой бөлүшүп, дайыма биз силер менен пикирлешип болгонго даярбыз. Бизди көрүп отурсаңыздар, биздин YouTube'га катталып, лайк басыңыздар, силер менен дайыма ой пикир бөлүшкөнгө даярбыз.